Бүгін өлкөнүн жогорку окуу жайларынын эң мыкты 92 студентине президенттик стипендияларды тапшыруу аземі өттү. Өлкө башчы Садыр Жапаров студенттерге ийгиликтерди жана жетишкендиктерди каалоо менен бирге 60 000 сом өлчөмүндө президенттик стипендияларды тапшырды. Аталган стипендияга Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин эң мыкты 4 студенти ээ болушту. Аскарова Айзат Умутбековна, Анашбек Мырсабеков атындағы Ош мамлекеттик педагогикалык университети. Мамасалиев Тилек Абдулдаевич, Анашбек Мырзабеков атындағы Ош мамлекеттик педагогикалык университети. Рустамбек кызы Мерим, Анашбек Мырсабеков атындағы Ош мамлекеттик педагогикалык университети. Замирбек кызы Айназик, Анашбек Мырсабеков атындағы Ош мамлекеттик педагогикалык университети. Дүйнөдө кайсы гана жетишкендикти албайлы, билимдин, илимдин аркасында гана болуп жаткан маалда биз силерди Кыргызстандын жигердүү, жоопкерчиликтүү, билимге умтулуу менен натыйжа чыгара ала турган жаш муундун жаркын жүзү, өлкө келечегинин кам көрүүчүсү катары көрөбүз. Ааламдашу айдыңы терең билимди гана эмес, жаңы технологияларды тез өздөштүрүүнү, креативдүү, заман агымы менен тең жарыша ой жүгүртө билүүнү талап кылууда. Азыр алдыга умтулуу, жаңы табылгаларды үйрөнүү, илимий ачылыштарды жасоо, алардын негизинде жаңы идеяларды ишке ашыруу эң маанилүү артыкчылыкка айланды. Мындай учурда силер, жаштар, бардык тармактардагы заманбап өзгөрүүлөрдүн борборунда болушуңуздар зарыл. Белгилей кетсек, аталган студенттер окуу жайда түрдүү иш-чараларга активдүү катышуусу жана окуудагы жетишкендиктер менен башкаларга үлгү болуп, университеттин жүзү болуп келишүүдө. Президенттик стипендияга сынак жарыялангандан тартып, бул студенттер факультет тарабынан көрсөтүлгөн. Анда студенттердин окуудагы, илимдеги, спорттогу жана коомдук социалдык иштердеги мыкты жетишкендиктери каралган. Сынакка катышуу эрежелерине ылайык стипендианттар бир топ жетишкендиктеринин негизинде бүгүнкү сыйлыкка жетип отурушат.